чача турган краска колго тырмакка чачылып кетсе, даарат алса өтөбү, кетириш кыйын болуп атат. Билгендер жооп берип койгулачы. Негизи white spirit деген бар. Краска жукса ошо менен жууп кетиресиз. А ошондо дагы ийизи калып кала бере турган болсо, анда албетте үстүнөн даарат алып намазыңызды окуй бересиз. Экинчи бир маселе, бир май кармадыңыз, же сары май, же болбосо ошого бир нерсе майлуу нерсени кармадыңыз дагы. Анан жуусаңыз кетпей калды. Ошонун үстүнөн даарат алып намаз окуй бересиз. Себеби мындай болот го. Майлуу идишти кармадыңыз. Майлуу идишти кармагандан кийин же майды кармадыңыз, анан колдоруңуз май болуп калды. Самын таппай калдыңыз. Жуусаңыз кетпейт. Шархул Кая китебине келет. Колуңузду жуй бересиз, суу токтобойт да, үстүнөн жылмыш эле түшүп кала берет. Ошонун үстүнөн сууну жүргүзүп кое бересиз. Даарат өтө берет, намазыңызды окуй бересиз деп. Мына ошол сыяктуу намазыңызды окуй бересиз. White spirit менен кетирип коесуз. Эгер white spirit таппай калсаңыз, намаз каза болуп кала турган коркунуч пайда болсо, токтоосуз дааратыңызды алып намазыңызды окуй бересиз. Ана качан white spirit жаным түрүндөгү бир кетиргичтерди таап алсаңыз, кетирип андан намазыңызды кийинки намаздарга жаңыдан даарат алып намазыңызды окуй бересиз. Же болбосо ошол жерди гана жууп койсоз, даарат сын элек болсо, кетиргенден кийин.